Сиз ушул Алиге сүрөт менен көрсөтүп берсеңиз керек болчу. Али, мына мен калп айтпай элем. Мына турат, далил деп туруп. Жанагы мен айттым, мен жаздым деген ал тетиги 19-жылымга калтырып койгон андай нерселерди. Макулбу? Сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Жашаңыз. Рахмат. Ассаламу алейкум Алга. Кандайсыз? Салам. Сиз жумуш ордуңузга келдим эле да? Жоксуз го? Качан келесиз? Обед болуп калды го. Саат канчага келесиз? Обед болуп эмеде. Ооба. Бирге? Бул керек эле. Сизде ишим бар эле, жолугуш керек. Кандай иш? Айты. Жумушуңузга келиңиз, ошондо жолугабыз. Бирге келесизби? Жок, мен азыр мына больницадан чыгып кетип атам да, Мына больницанын терапия эмесин үстүнө келдим. Мен жана Али Заргердеги маркум Жаныбек Майрамбектин энесичи. Сен? Ооба. Мына жана дарбаза жака келер. Чыгып беришкеби? Макул. Дарбаза жака келип, дарбаза жака жок болчу. Самат ака. Жана сизге чалгандан кийин өзгөнүн судебный экспертке келдим да. Ал өзгөнүн Акыл акеге келдим да. Өзгөнүн судебный экспертчи. Өзгөн райондук. Ал айтып атат, сиз айтпадыңызбы, ал өздөрүн да тартып алат, анан биз да тартып алабыз депчи. Делосуна тиркетип өдүңүз, азыр келип андан сурасам, биз тартпайбыз, тарткан жокмун деп атат да. Буларда жокпу? Онда тартпайт экен да, судмет эксперт тартпайт экен да, значит. Ар жердики ар кандай да, мен оштукун айтып атам, өзгөндүкү кандай экен. Оштуку олар тартпайт экен. Оштуку негизи тартат, сүрөткө. Эми мындай да, Али сага кандай түшүндүрсөм, сен ону максатың эмне түшүнбөй атам мен. Мен көрүшүм керек да, чындап эле. Бизде турат го сүрөттөрчү. Аны жок, судебный эксперттин көрүшүм керек да, чындап эле алар эмненин негизинде далилдеп корутунду чыгартат. Ошону көрөйүн десем, бизде сүрөт жок дейт. Живой көрүп атышпайбы олар, живой. Мен көрөлекмин Замат ака, мен да көрөйүн, сүрөтүнө хотя бы сүрөтүн көрсөтүм десем жок деп атат. Мен деле көрбөгөм, бирок улам өзүнүн жоопкерчилиги бар да. Бардыгыбыз эле бири-бирибизге ишенбесек, ондо азыр о жерде эмнени жашырып коюшу мүмкүн деп ойлойсуң сенчи? Мен ойлогонум бул атат, толук чыгарбай атат да. Толук эмнеси кам болот, ошону айтсаң мага, мен сага эле түшүндүрүп берейин. Көз денелер полный эле бүтүн деп атпайбы булчу? Көргөн адамдар башкача айтып атпайбы? Атат, полиси жок болчу, ичи жарык болчу. Айтчы, Али, эмне өзгөрүлөт, айтчы. Эми болгондой жазыш керек эле да, Самат ака, бул жерде денеси бүтүн баары жакшы эле деп койсоң. Аваң кантип көрүп туруп жерде неме болгон? Сүрөттөрдө турат го, мендеги сүрөттөрдө ham турат го бар жогу. Биринчиден көзү жөнүндө о жерде сууда 5-6 күн жаткандан кийин көз көрүнбөйт уже. Баягы каполого чириги баштайт да ужечи. Ошону мен негизинде корутунду чыгарган, мен сизден сүрөтүңүздү көрөйүн деп келсем, көздөрчү. Ошо айтты да, көздөрү жок болчу, кулактары жок болчу, полиси жок болчу, анан ичи да жарык болчу десем, бул жака келип, макул, сиздин заключениеңиз боюнча эчтеке көрүнбөйт, айланайын. Бир сүрөттү көрүп койчу, живой көрүш ол совсем башка. Ошо да живой көрүш. Сүрөттү эле көрсөң, о жерде былжырап бар жок, эчтеке так көрүнбөйт. Каяктан көрүп болот? Сүрөттү кайсыл жерден көрсөм болот? Менде сүрөт кече бар деп көрсөтүп аттым го. Сүрөттү көрсөтпөдүңүз кече? Анда прокурор кол койгондон кийин анан тааныштырам дедиңиз го. Кана дебедиңер, эми мындай да айланайын. 2-3 күндөн кийин тааныштырам дедиңиз го, мен болсо максатка жетесиңер түшүнбөй атам да. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менин атым Эрлан болот, Кокулов. Отам. Мен ушу Алинин обращениясы менен ушу өзгөнгө келдим эле да. Эми мен түшүнүп атам, силерде баягы следствие болуп атат, андай мындай болуп атат, бирок Али деле адам да, туурабы? Алло. Мен ушу жарандык активистмин да. Алло. Алло. Мен жарандык активистмин.
Анан ушул вот. баягы Али деле мындай иниси экен туурабы? Тиги бир тууган акеси экен. Өтүп кеткен маркумчу. Анан ушул судмедэкспертке Али баягы ишенбей атам деп айтпай эле, бирок далилдегиси келип атат да, туурабы? А судмедэкспертиза болсо далилдей албай атат сүйлөгөн сөздөрүнчү. Эгер сиз же мен сизди билбейм, мен өзүм Алинин ордуна коюп көргөндө мен ошон үчүн бияка келдим да. Мен Алинин ордуна өзүмдү коюп көрүп атам да. Мен деле билгим келмек да. Мен деле көргүм келмек. А эч ким көрсөтө албайт ба Алигечи? Сиз көрсөтө албай атасыз. Официальный мыйзамда көрсөтүлгөн заключенияны чыгарып берип атат. Ага ол мыйзам жолу менен жооп берет дагы, ошого Алин неме кылат? Жооп берет ошо. Жок, биз азыр ошол жанакы сиздеги делодагы сүрөттөрдү кантип көрсөк болот? Мисалы Али эми баягы иниси болгондон кийин көргөнгө акысы бар да, ошону кантип көрсөк болот? Ошону айтсаңыз. Без проблем көрсүн. Мен кече мына сүрөттөрү бар десем эч кимге кызыкпады. Бозу көрсүн. Азыр сиз оштосузбу? Жок, кече жок. Оштосузбу сиз азыр? Кайерден көрсөк болот? Айтсаңыз. Ошто эмесми? Эртең саарлап келсин, ол көрсөтөм. Барасың? Ооба. Все, анда ошондой сүйлөштүк, Самат ака. Анда биз барабыз анда. Кичине нерсени проблема кылбагыла. Хорошо, макул. Суроңгор. Мындай болуп атат да. Кичине нерсе бул проблема экен да. Алинин байкеси өтүп кетип атат. Бул кандай адам кандай көрүнсө дагы Алиге бул кичинекей нерсе эмес. Эми өзүңөр деле элестетип көрсөңөр, өмүр бою жанында жүргөн байкеси азыр жанында жок да. И любой ушул история боюнча любой мелочь Али үчүн бул жүрөккө тийип турган нерсе да. И мен дагы бир жолу айтып кетер жерим, судмедэксперт, силер айтып аткан сөзүңөр далилдеп беришиңер керек. Бул жөн нерсе эмес, мен көзүм менен көрдүм, анан мен мынтип салдым, анан тигинтип салдым. Сиз көзүңүз менен ар кандай көрөсүз, Али көзү менен ар кандай көрөт, Алинин жездеси көзү ар кандай көрөт, менин көзүм ар кандай көрөт. Анан bundan burun интервью берип атат да судебный эксперт өзгөнө. Тем более. Биз келип сурасак, токтом чыккан, мен ошо токтомдон таанышалы да бере албайм деп атпайбы? Эмне алдын ала токтом чыга эле интервью берет да, токтом чыккандан кийин бизге интервью бере албайт да. Бере албайт да. Көрдүңөрбү, суроолор көп. Ошол себептен ар бир судмедэксперттин айткан сөзүнө далил болуш керек. Мыйзамдуу түрдө далил болуш керек. Мынтип мен көрдүм деп, ар кайсы киши ар нерсени айтып берет. Менде сүрөт жок дейт да. Негиз боюнча алар сүрөт тартыш керек экен өздөрү. Албетте. Орган адамдары криминалдык эксперт өздөрү тартыш керек. Мындай да, бул кылып аткан жумушуна жооп бериш керек да. Биз деле камерага тартып атпайлыкпы азыр. Мисалы Бауыржан тартып атпайбы? Биз сүзүлүп аткан сөзгө далил кылып берип атабыз да. Сүрөт көрсөтө албай койду деген далил берип атабыз. Бауыржан, туурабы? Ооба. Ошондой. Менде максат мындай да. Келип эле бирөөнү сен нитип кылтасың деп каралаш эмес. Мага коюп берсин далилдеп, мындай болгон, мындай болгон. Болду, мен аларга рахмат айтам, урачы, болду. Болгондой эле. Мындай жабып жашырып эле эртең анда тиги немеге Ошко баралы анда, Ошто болуп атат да бул, туурабы? Оштон көрөлү сүрөттөрдү, анан ошол менен көрөбүз кандай болот экен. Бирок ошондо деле судмедэксперттин сүрөттөрү өзүнүкү болуш керек. Айта берге. Жана өткөндө интервьюбуз боюнча да азыр заключение чыгыптыр, кече барып алып келдим. Заключение чыгып таныштым. Таныштым. Ал жерде анан дененин 80-90% күйүп кеткен. Мунду өлтүргөн жип менен ушундай заключение чыгып да. Анан сиз өткөндө интервью сизден ким алды эле? Маскачан келгенде ким алды? Сен сурасаңыз керек, бул келгенде кайсы каналдан кайсы журналисттен? Замначальник келгенде бас менен робот менен келген. Провод өздөрү алып турган. Ошондо сиз интервью берген экенсиз эле да? Колу, көзү, кулактары полный, денеси бүтүн полный деп. Мен абам менен жездем кирген, сиз үчөөңүздөр болосуздар да. Ошондо алар өз көздөрү менен көргөн алар дагы. Мындай да, ошол жерде бүтүн деп айтылгандан кийин бүтүн. Ошо. Assalamu алейкум. Келгениңизди таанышып кетейин. Мен атым Нурлан Кокулов болот. Мен баягы жаран катары келдим. Бишкектен бери келдим да. Мага чалыш ушундай көйгөйлүү суроо болуп атат депчи. Анан менин суроом мындай да. Сиз баягы булар чек келтирип атат да. Бүтүн эмес болчу, толук эмес болчу депчи. Азыр угуп турсаңыз, мен атыңыз ким болот сиздин? Атым Акылбек. Акылбек, фамилияңыз? Зиядин Акылбек беке. Мындай болуп атат да. Булар баягы ойлонуп атышат да азырчы.
туурабы? Сиз баягы судмедиктер катары силер баягы келген маркумдун сөөгүн тартасыңар, туурабы? Криминальный эксперт тапкан. Криминальный эксперт тарткан. Алар ким? ровддан. А силер тартпайсыңар. Силер Жоқ, кантип экспертиза өткөрөсүңөр эгер сүрөткө Биз тартпасаңар? өзүбүз карап туруп өткөрөбүз. Өзүбүз А силер азыр мисалы мен кантип сөзүңөрдү тактыктап бере аласыңар? Булар шек санап атпайбы? Булар айтып атпайбы? Биздики боюнча, биз көргөнүбүз боюнча ушундай бармактары жок болчу дейт, көзү чукулган болчу дейт. Анан мисалы сиз ошого деген неме эксперт катары сиз деген ошого факт беришиңиз керек да. Кантип бересиз фактты? Кортунду жазып чыгарып бердим да. Жок, факт көрсөтүп бериңиз да. Бул жерге силер кантип медэкспертизаны эгер сүрөт жок болсо кантип жасап атасыңар анда? Сүрөт пүрөтү жок болсо дагы биз өзүбүз көрөбүз да. Как адис катары. Силер өзүңөр адис катары көргөнүңөр менен силер Бизда көрүш керек. силер Мисалы фактически мен көрбөй калгам ошол убактачы. Азыр мыйзамда өкүлүмүн да. Криминалдык эксперттин алсаңар болот да сүрөттөрдүн баардыгын. Жок, анда эмес болуп атат. Сиз канча жылдан бери иштейсиз бул жерде? 10 жылдан бери. 10 жылдан бери бир сүрөт жок иштейсиңерби силер? Биз сүрөттү эмнеге скрытие жасаганда биз өзүбүз көрүп карап, анан кийин Жок, силер силер жалган сүйлөп атат. Себеби мен өзүм да бул кишиден экспертиза өткөнмүн. Тартып тургайсыңарбы? Байке, сиз бир нерсени түшүнүп атасызбы? Сиз жөн эле судмедиктик экспертиза эмессиз. Сиз мыйзамдын жактоочусуз, жардам бересиз мыйзамга, жактоочу эмес, сиз мыйзамга жардам бересиз. Анан ушунча 10 жылдан бери силер азыр фотоаппарат деген нерседен көп нерсе жок да. Мисалы силерде фотоаппарат жокпу? Фотоаппарат жок. Жокпу? Берген эмеспи фотоаппарат? Берген эмес. Эмнеге? Силер госслужбасыңар да, туурабы? Мен немеге карайсыңар? Минздравга карайсыңар? Жөнүндө да айтпакчыбыз да. Ал журналист эле эмес экен, өргөн адамдар суроо берген окшойт сизге видео материалдар даярдагандачы. Мен жездем айтат, киргенде ичинде тешик бар болчу дейт. Бар беле, жок беле? Кандай тешик бар экен? Оң жагында, сол жагында ичегеси көрүнүп турган дейт. Тешиги бар эле дейт. А сиз денеси бүтүн деп атасыз. Кандай болчу негизинде? Колу бүтүн деп айтылган айтты. Денеси бүтүн эмес. Туурабы? Денеси бүтүн кайсы жерде неси бар эле анда? Жок, ал кортунда берилген да. Анын кортундан сырткары мындай экен деп жазган бизге укук берилген эмес да. Полиция жок дейт го, полиция бүтүн беле учу. Ол эмес полиция. Баардык полицейлер бүтүн болчу. Көзүчү, Көзү дагы бүтүн. кулагы, бүтүн болчу. көз ордунда болчу. Ооба. А көзү күйүп кетип солуп жок болгон деп атпайбы? Ким айтат? Көргөн ал жездем айтат. Күйгөндө. Көргөн болгон болсо, Күйгөндө көз солбайбы? Ия. Дене күйгөндө, адам күйгөндө көз солбайбы? Теринин баардык сырткы тараптары күйүп кеткен. Ошол жөнүндө коркундун баардык ичинде баардык маалыматтар жазылган Анда сиз өткөндөгү сөзүңүз бөлөк, анан кортуңуз бөлөк болуп атпайбы? Колу бүтүн жөнүндө гана сөз болгон. Ошол эле айдан. Сиз неге ошондо ачык айтпадыңыз дейм да интервьюда? Интервьюда ачык берген бизге укук берилген эмес. Се кортунда да жазылган. Анда сиздин кортуңуз чыга элек, сиз интервью бербей эле койушуңуз керек эле да. Интервьюда Сиз ушул Алиге сүрөт менен көрсөтүп берсеңиз керек болчу. Али, мына мен калп айтпай элем. Мына турат, далилдеп туруп. Жанагы мен айттым, мен жаздым деген ал тетиги 19-жылга калтырып койгон андай нерселерди. Макулбу? Сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Жашаңыз. рахмат. Биз ошентип көчө күнү баягы өзгөндө сүйлөшкөн боюнча азыр Ош шаарында жүрөбүз. Азыр тергөөчүгө чалып атат. Али. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Тинч. Камнеттесизби? Мен келдим эле. Макул кирем. Азыр Самат Беке, салам алейкум. Алейкум ассалам. Мен көчөгүнкү Эрулан. Вот. Самат Беке, бизде неме да? Баягы мен түшүнүп атам, тайны следствие деген бар, биз азыр камера менен жүрөбүз да. Тайна следствие деген бар, биз эми силердин следствияңарга киргенге акыбыз жок, ошол себептен кирбейбиз. Бизге просто жанагы ошол Алиге киргизип, фотографияларын көрсөтүп, анан Алинин болду мен разымын деген сөзү керек болуп атат да. Ошол себептен. Силерге кирип чыксын. Всё хорошо. Али азыр немеден тергөөчүдөн чыкты. Сүрөттү толугунан көрө алган жокмун дедиң,
ооба бул тартылган сүрөттөрдүн полный көрдүм. Жана мен айткан колдору жок полистер деген ал жер оң колу, сол колу бар болчу, оң колу полистер ал жерде сүрөттөн түшкөн эмес. Ал жерде көрө албадым полистерин дагычы. Тура эмес түшүрүлгөн. Тура эмес сүрөт точно полис жок да ал жердечи. И сүрөттө ал жер көрүнгөн да эмес, тартылган эмес да. Анан иштери жарык, ичегеси жоголуп жүрөт да. Полный жүрөт. Эменин буга чейинки судмед эксперт өзгөнүккө бергенин вообще эки башка болуп атат да азыр сүрөттөр мененчи. Ошондо кирип көрөлү. Азыр Ош УДНын тергөөчүсүнө кирип көрөлү деп чечтик. Assalamu alaikum. Биз кайсы тергөөчүгө кирип атабыз? Самат деген тергөөчүгө кирип атабыз. Чакырып койна. Ушундай автоматтар менен кайтарышат экен бул жерде. Негизде. Ушул жерде. Assalamu alaikum. Azı tergöcü odat gelen almış. Birazdan gelirsin. Birazdan mı? Хорошо, снял. Ha? Ошосын да. Sen ошо убактын айтып коңузчу биз ориентир алып. Ошону бизге айтам деп чакырам. Сизге айтып. Жок, кечке чейин болсочу. Бизге чейин болсо адам мүмкүн алдымда. Жок, ошону примерно мындай сурап коюп койсоңарбы? Бул ГУВД Ош областынынчы. Бул жерде деген элдерге иштеп, элдерге жардам бере турган кишилер болуш керек да. Элдер келгенде жабыла турган эмес, эшигин алыпчы. Ушул жер, ушул милиция ошон үчүн керек да. Элдердин көйгөйүн чечип, элдерге жардам берип, эшик жабылып тура турган милициянын бизге эмне кереги бар? Биздин өзүбүздөн жашынган милициянын бизге эмне кереги бар? Ушундай жерлер 30 жылдан бери иштебейт. 30 жылдан бери ушул жабылып турат да. Бир суроо менен көйгөйлүү суроолор менен келсең, башың ооруйт, башың айланат. Алло, Самат ака. Мен Эрлан кайра. Эшиңердин алдында бир саатка чукул болуп калды уже отурганыбызгачы. Сизге бизди киргизип бир комментарий берип койсоңуз жакшы болмок бизгечи, али боюнча. Жок, бизге мүмкүн эмес. Анан ошо Тергеп аткан адамга мүмкүн эмес. анда ошончо айтып койбойт белеңер, бизди күттүрүп койбоду тиги байкелер эшиктин алдында. Канча болду күтүп атканыбызга? Айтышпады, айттым го, алиге деле түшүндүрдүм го. Болбойт бизге, биз тергөөчү катары тергеген адамга болбойт. Хорошо, макул, рахмат сизге. Макул. Мына, Али, сен ушул сага көрсөткөн сүрөттөр менен негизи эле мындай кандай оюң? Менин оюм жанагы полистери жок, ал сүрөттө деле тартылбаптыр. Сол колунда тартылган, оң колунда полистер жок болчу, ошо жок боюнча эле турат. Мен сүрөттү жакшылап карасамчы, ичи жарылган ичелер чыгып турат, жатат. Өзгөнүн судмедчи эксперти айтканынан бул сүрөттөгүлөр вообще эки башка. Ушундай болуп атат да, бизде адистер кылган ишине жооп бере албай атат да. Эмне себептен жооп бере албай атат? Анткени биз жанагындай эле кайталап кетем, 30 жылдан бери эмне иш кылып атканыбызды жана ким эмне кылып атканын билбейт. Өз ордунда өз ишин алып барганды билбейт. Ошол себептен монтип кабинеттен жашынып, кабинеттен чыга албай. Ошол себептен бизге жооп бере албайт. Анткени жооп бере турган сөзү жок. Ар бир айткан кишинин, ар бир биз камерага тарткан кишинин сөзү эки. Туурабы эле? Өзүң көрүп атасың, сөзү эки. Судмедчик вообще эки болуп атат. Мен ошого нааразымын да. Точно бир суроого жооп бере албайт. Судмед эксперт кантип өзү кылып аткан жумушту кантип сүрөткө тартпайт? Ал эмне? Билбейм, бир оюнчук ойноп жүрөбү? Кукуруз охраняющий элдер айткандай. Ал деген Алинин көйгөйлүү суроонун бир туган байкеси Алинин. Бул деген билбейм, бир кой жөнүндө, бир уй жөнүндө сөз болуп аткан жок. Бул адам жөнүндө сөз болуп атат. Өтүп кеткен маркумдун артынан адамдар бар, ичи ооруп атат, жүрөгү ооруп атат.
адистер эки сүйлөйт. Анткени колунан ошол жумушту аткара албайт. Аткара турган жумушун так аткара албайт. Ошол себептен сөз эки. Анан мындай да, жана пресс-служба Жеңиш Айшырбаев деген интервью бериптир да. Комментарийга жаман сөз жазсаңар биз өзүбүз алып келип сурак кылабыз депчи. Мына 5 катышуучу болгон бул жерде күнөөкөрчү. 5-төн бирөөсү жөн эле жүрөт да сыртта, уйгамаганда да эмес. Кылмышты кылып коюп уйгамаганда алар жөн эле жүрөт. Мына жерде комментарий жазсаң, алып келип сурак калат экен да. Ал интервьюсу өзүнүн сөзүндө логика ойлоп көрсө болот да, Жеңиш Айшырбаевчи, Оштун пресс-службасы. Ушундай биздин абалыбыз азыркы маалда Кыргызстан 2020 жыл техника өнүккөн, телефондон эле көрсөк болот любой нерсени, а бирок судмедэксперт кылып аткан жумушун камерага тарта албайт экен. 2020 Бишкек. Жок, ошону менен кетебиз мен. Бере албайм деген кишини биз эми кыйнай албайбыз да, туурабы? Кирип эми азыр ызы чусабыз керек. Бизге ал нерсенин кереги жок. Биз өзүбүз Кыргызстандын деңгээлин ушул жерде иштеген адистер өзүнүн сөзүнө жооп бере турган көтөрүшүбүз керек. Биздин жумушубуз ошол. Андан башка эмне, азыр эми кирип мушташып биз элди коргогон жерге, ГУВДга, бул элди коргой турган жер, булар элдерди коргош керек. Бизде болгон биз ошон үчүн бул кишилерди иштетип атабыз да, туурабы? Ошол жерге өзүбүз кире албай атабыз, Баржан. Мындай мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн акысын алып, элдин акчасынан айлык алып иштеп атат, өзүнүн кызматын мына по факту турат, барды ачык так кылса болот да. Мына жердечи мына Эрлан байке азыр ушул убакта акцияда жүрүп атат, өзүнүн реформа партиясы менен өзүнүн жумушун кылса болот барыпчы. Акцияса кылып Бишкекке нарынгабы, Ошкобу бул ал жумуштарды таштап коюп, элдин көйгөйү, мен көйгөйүм деп келип, өзү келип Бишкектен өзү жүрөт, чуркап ал өзүнүн жумушун таштап коюпчу. Мына колунда бар, өзүнүн укугу бар кызматкерлер таштап өзүнүн кызматын кыла албай атат да. Ошондой.